саламатсызбы калайчы? Мына учурда кырдаалды көрүп атасыз да. Кыргызстанда кырдаал ар кандай болуп кетти. Деги эле ушул сиз канча жылдан бери ар кандай лакабатка таанылсаңыз да кыргыз эли үчүн күйүп келген айымдардын бирисиз. Эми ушул көрүнүш Кыргызстандагы ар кайсы жакка чыгып алып эле секирип айкырып ак үйдө өрттөп эле чыга берген көрүнүштөрдө бул эне катары сиз кандай деп ойлойсуз? Мен туура эмес деп ойлойм. Буну адатка айландырып алдык биз. Азыр деле мына садырды алып келип коюп, бүгүн эртең күн сайын митингге чыгып эле айкайлап көчөдө калганыбыз бул өтө бир жапайычылык болуп. Бирок ошол мезгилде мына 2005-жылы, 2010-жылдары ошентип тартип бузган, өрттөгөн, уурулук кылгандардын эч кандай жоопкерчилиги каралбаган үчүн бүгүн бул адатка, көнүмүш адатка айланып калды. Мунун келечеги өтө жаман. Уят. Дүйнө жүзүдө мына 3 айдан бери Белоруссияда митинг болуп жатат. Бир дагы бир мыйзам бузуучулук болгон жок. Керек болсо ушундай өлкөсүн сүйгөн эл экен, бут кийимин чечип туруп кресло скамейкаларды бул эмне деген өлкөнү сүйүүчүлүк. А биз болсо жарма саясатчылар өзүбүз келе 20 сом берип турчу жолуңа деп алып анан кийин меле мекен үчүн күйөбүз. Мекен үчүн күйгөн адам башкача болот. Мекен үчүн, эл үчүн бир чачтын кылычалык жардамды берип, же болбосо өзүң айылыңа бир жок дегенде көчөбүздү шыпырып коюп анан кийин мен мекенимди сүйөм десек жарашат да. Биз жалаң эле бирөөлөрдү сындап, бирөөлөрдөн талап кылып сүйүүчүлүктү. Буну менен биз максатка жетпейбиз деп баалайм да мен. Мекенди сүйүү үчүн чоң эрдик кылыш керек. Эл кыйналып пандемия мезгилинде кандай азаптар чеккенде бирөө дагы ушул азыр бүгүн кызмат талашкан, бүгүн кресло талашкан ошол биздин азыр жарма мекенчилдер пандемия мезгилинде бирөө дагы элге бир кандайсың элим деген жок. Тескерисинче мен ушундай түз эфирден үйүмдө жатып, ушундай кыйналып жатат. Азыр эл бир сындырым наңгазар болду десе мени тепкилеп чыгышты. Сен качан? Мен 20 жылдан бери элдин көйгөйү менен, элдин наңгазарыгы эмес, элдин ар бир жашоо турмушу өзүмө кайрылган элдердин, кыйналган элдин кыйынчылыгы менин жүрөгүм менен өтөт да. Ошондуктан мен билемин бул азаптарды. Ыргалай эже, бул жерде 6-7, 8 октябрь күнү ушул шайлоонун жыйынтыгына наразы болгондор дум бет ачы болуп калды да. Айрымдар чын эле Кыргызстан үчүн күйдү десе, айрымдар айтып атышат, жок булар өз кызыкчылыгы үчүн келишти, бийликке деп атат да. Сиздин көз карашыңыз кандай? Менин көз карашым, өзүмдүн көз карашым бар. Бийлик үчүн келгендер ачыктан ачык чыгып калды. Өздөрү өзүнүн айылынан 2 голос ала албагандар чыгып алып аянтка чыгып айкайлашып, партиялар мен айтпасам да бардыгы көрүнүп калды кимдин ким экенин. Айрымдар айтып жатат, кимдин жүзү ушул күн туп-тура. Элини ээрчите албаган адамдар партияга оор болуп, лидер болбой эле коюш керек. Азырда президенттик ошолор арыз берип жатат. Президенттик бул неме Шарашкина контора. Президенттик бир оюнчукпу? Президенттик деген бул дүйнө жүзүндө мындай бардык эл адамдар койгон өлкө жок. Бейбаштык. Бейбаштык. Өзүнүн ким экени бар, эми татыктуулары бар. Мен баарын эле жаман, баарын эле мындай дештен алысмын. Бирок татыктуунун татыктуусу барыш керек да. Президенттикти оюнчук көргөндөр терең жаңылышат. Президент болуп көрдү мына. Узурпациялап Атамбаев өзүнүн бийлигини эбегейсиз басып алып, кандай өлкөнү сазга отургузуп алып, ошол былыктарын билинбесин деп Сооронбай Шарипович тап келип алып, бир эмес, эки бир тууганды бирдей кыргыз элине жек көрсөтүп, азыр мисалы үчүн алар кылмышкер эмес да. Атамбаевге окшоп жазуучулардын акчасын алып алган жок. Эгерде кылмыш кылган болсо, бүгүн бардыгы эле келип алып, Жээнбеков жаман, Асылбек жаман, Атамбаев эмне үчүн жаман болбойт? Бүгүн Атамбаевди меле аппакай кылып, Атамбаевди актап бер дейт. Түрмөдөн чыгарып кой дейт. Атамбаев номер 1 кылмышкер. Атамбаевдай Кыргызстанды сазга отургузган эч ким болгон эмес. Акаевдин убагында жазуучулардын акчасын уурдап алып кылмыш кылдыбы? Андан кийин президент болуп элек деп Батукаевди чыгардыбы?
кыргыздын канын ичкен кылмышкерди. Андан кийинки бүтүндөй ушу бардык таможнядагы кылмыштуулукту Атамбаев, тесттеги бардык жерде Атамбаевдин кулагы чыгып атпайбы? Дагы көптөгөн былыктар чыгат. Көптөгөн былыктар чыгат. Азыр чыгарбай жатканы ошол Атамбаевдин кадрлары бүгүнкү күндө дагы бүтүндөй тамырлашып жатат да. Бирөөнү мактап чыкса, ошону бүт тепкилеп жатып калабыз. Эң биринчи кылмышкер Атамбаев, экинчи кылмышкер мына көрүнүп жатат. Таможнядагы кылмышкерлердин экинчиси Кулматов. Эмне себептен бир жерде Кулматовдун аты аталбайт? Кана адилеттик? Кана жазуучулардын, кана журналисттердин адилеттиги? Эмне үчүн бирөөнү атабайт дагы эле бир эле Матраимовду атайт, бир эле бир эл үчүн кызмат кылган, эл үчүн пандемияда мен эч нерсесин мактабайм. Бир гана ушул пандемиядагы кыйналган элди 7 дубанын айыл кыштагынан бери алып барып берип деп элди ачарчылыктан алып калган үчүн тепкилей беришибиз керекпи? Ким эмне десе ошол десин. Мен да жарандык өзүмдүн укугум бар. Түн айтса дагы, күн айтса дагы, эл кандай тепкилесе дагы мен Матраимовдарды эң жакшы элине күйгөн баатыр катары сыпаттайм. Ошондо сиздин оюңузча Матраимов чын эле жемкорбу же патриотпу? Матраимов патриот. Эгер жемкор болсо каерден чыкты? Мына 1 жыл иликтеди Финполдор. Бүтүн бардыгы жерде текшерди. Кече дагы өзү келип колго түшүп берди. Айткан суммасынын жарымын көбүнү төлөп берип жатат. Анан батыр эмне эмне? Кана батырлардын кимиси төлөдү? Кимиси төлөдү? Ошол күнү да чыркырап мен айттым. Балам келип төлөп койчу деп. Мен айтып бүт электе төлөп коюптур. Кимиси төлөп атат булардын? Төлөсө баары төлөш керек. Бардык жерде тандалма кыйкырып, бирөөнү күнөөлөш оңой. Кимибиз жасадык. Мен мисалы үчүн бир нерсе жасай албайм. Анткени менин шартым жок, мүмкүнчүлүгүм жок. Мен элиме кызмат кылайын, ушу кыйналган элге кичине болсо да ушулардын үнүнү жеткиришке мага Кудай кудурет ошону бериптир. А бирөөгө эл багар экен, бирөөгө эсеп табар экен. Эсеп тапкан окумуштууларыбыз, эл багарларыбыз бары жүрөт. Кана кимиси ким кылды? Кимиси кылды? Айтсынчы. Бүгүн бир партиядан экинчи партияга мекенчилдердин эшигин сагалап жүрөт дегендеге дагы мен кошулбайм. Элди каяка алып бара алабыз? Эл байкуш бир күн келет, өзү көп партиялуулукту алып келген ошол Чекебаевдин мыйзамын күнөөлөшүбүз керек, элди күнөөлөбөй. Не кылсын эл байкуш? Азыр тытып креслодон талашат дейт. Чындыгында эл ачка калыптыр. Мен деген зыңкыйган кадрлар кетиптир Атамбаевдин убагында. Ошолор ыйлап жүрөт. Кече мына УКМКнын эшигинде эже негизсиз кетирген дейт. Карапайым элдин баласы экен. Мен честныйлыгым үчүн кеттим дейт. Кан эсепсиз. Алар эми үй бүлө бага турган мезгилде азырлар. Анан жөн каралап, соттун өкүмдөрүн чыгарып жиберип эле ушундай өсө турган балдарыбыздын келечегин кыркып коюптур. Буга ким күнөөлүү? Буга коррупцияланган сот күнөөлүү, сот системасы, прокуратура, укук коргоо органдары. Мен деген үй бүлө бага турган балдар көчөдө калыптыр, тагдыры талкаланып. Буга азыркы бийлигибиз азыр бардыгы жанталашып, мен кыймын дегендер ушундай кадрларды сакташыбыз керек. Эмне үчүн Сталин убагында кадр бардык нерсени чечет деген. Бардык элдин чече турган, адилеттүү тергөө жүргүзө турган тергөөчүлөрүбүздү мынтип өздөрүн кордоп отурсак, өздөрүн жок кылып отурсак, үй бүлөнү кантип багып жатат? Чындыгында азыр өтө ойлоно турган, өтө кыйналган мезгил азыр. 30 жылдан бери ушундай туңгуюкка капталып келгенбиз. Бирок Атамбаевдин убагында ушул нерсе аябай өлкөдө чоң бир трагедияга айланып кетти да. Муну өзүбүз көрүп жүрөбүз. Кыргыз элинин акыркы жасалып жаткан кадамдары туурабы? Туура эмес. Көпчүлүгү туура эмес, айрымдары туура. Көпчүлүгү туура эмес. Туура эмес болгондуктан болгон үчүн ак үйдө өрттөп не кылат. Туура эмес болгондуктан күнүгө көчөгө чыгып алып айкайлаштын не кереги бар? Жөн эле отуруп алып чечсе да болот. Ошонун бардыгына ушу мыйзамыбыздын туура эместиги,
Ушу Текебаев жазып алып, азыр Текебаевди тим эле айга күнгө теңейбиз, Атамбаевди теңейбиз. Мынау ушинтип көчөгө чыгарып койгон элди ошолордун күнөөсү. Элди да күнөөлөштөн алысмын. Ошол демократия деп батыштын саясатын колдоп, биз бардык жоктун жаман жагын алат экенбиз да, өзүбүздүн улут деген бир чоң баалуулугубузду кыргыз эч качан кыргыздын кыз келиндери тастаңдап эркектердин астына чыккан эмес. Бизде мына айрым түштүктө бир айрым жерлерибизде сакталып жүрөт. Күйөөсүн кожоюн деп сыйлап, төргө отургузуп, балдарыны баладай сыйлап, келиндеринен урмат сүйүп жүргөн үй бүлө көп. Ошолорду жайылтышыбыз керек. КТИРибиздин кебетеси бул болсо, өздөрү интригадан чыкпай, мисалы үчүн улуттук идеологияны жайылта турган бул эң биринчи орунда биздин улуттук телевидениябиз. Күнүгө бир жакшы нерселерди берип, ким КТИРди сындаса, ошол черный списокко кирет да, кара тизмеге кирип, бир күн дагы чыкпайт. Мен канча жолу сындап жүрүп, Илим Карпековдун убагында биздин мыйзамсыз КТИРди басып алды деген жала менен эметкен, биз аукционду бузганбыз, кенди. Ошол боюнча кара тизмеде бүгүн дагы турат экен. Канча жолу айттым, айланайын, бир жакшы ойду айталы десек, жок, бизге жок. Шылтоо. Ошентип жүрүп, 4 бийликтин алмаштыруулардын салымы өтө чоң. Бүгүн дагы ошо реформа ошолорго керек. Кечээ туура суроо берди журналисттер. Эмне КТИР бүт атасынан бабасынан чейин калганбы? Андай болбош керек. Идеологияны жайылтып, Кыргызстандын жакшы жактарын көрсөтүүнүн ордуга ош окуясы болуп жатканда эненин махабатын көрсөтүп, министрдин махабатын көрсөтүп отурган улутту шылдыңдагандык да. Ошондо эгерде мен айрым адамдарды, улуу эрдин урпактары дейм, эгер ошол улуулар болгондо мынчалык койбойт эле, барып КТИРди өрттөп жибермөт. Биз айлабыз жок. Боздогон энелер келип жүрдү, чыгарган жок. Тескерисинче, эмне болсоң ошол күйгөлөсүңбү, шишкебек болосуңбу деп махабатты коюп алды. Махабат кое турган мезгилдер болот. Махабат качан болуш керек? Качан өлкөдө мамыр жумур, мигранттар токтоп, бүтүндөй завод фабрикалар иштеп, элдин курсагы ток болгондо махабатты көрүп сайрандаганбыз Союздун убагында. Азыр кайдагы махабат? Мейли махабат бирөөлөр үчүн бардыр. Не ошогон бакыш кыйналган энелер үчүн. Боздоп, азыр мына 6 баласы менен жетелеп, 100дөгөн үй бүлөлөр көчөдө жүрөт. Жалгыз үйүн тартып алган сүткөрлөргө. Обончу деп бизге ат коет. Обончу эмне үчүн болдум? Гүлжан, мен ар кандай ат деп сен кагаз куруп айттың. Мен обончу деген атым бар. Аферист деген атка эмне үчүн кондум? Жалгыз үй жок, көчөдө калгандарга жер алып берем деп, улуу эрдин урпактарга тыйында төгүп берип, алар особняк тартып алды. Алар маршруткаларды алып тээп жүрдү. Мен бүгүнкү күнгө чейин карызыман кутула албайм. А мен карызынан кутулуш үчүн кандай кылышым керек? Мамлекет программа түзүш керек. Мамлекеттик жалпы жарандарга бирдей статус бериш керек. Эмне себептен айрым адамдар миңдеген жер гектарларды алып алып, мына Семете Интер деген фонддор биздин жаңы мезгил партиясына бөлүнгөн 150 гектар жерге чейин алып тойбой жатат. Эмне деген шылдыңдагандык бул? Ошонун үчүн эл толкундап көчөгө чыкты. Ошонун үчүн бүгүн дагы толкундап жүрөт. Бул кыргыз элинин өтө чоң трагедиясы ушул, кыргызстандыктарыбыздын. Ушул жерде кыска жооп берсеңиз, деги эле ушул азыр келген ары кандай болду? Ары болуп келди, ак болуп келди, кара болуп келди, бул бийликтен үмүт барбы? Үмүт бар. Үмүт бар. Анткени баарынан эле үмүт жок дей берсең, пенденин оозунда болсо Кудайдын кулагы сүйүнөт деген. Үмүт бар үчүн ошол түрмөдөн алып келип шайлады. Келгенден бери бардык нерсени чечем деп далбаса уруп атат. Биз азыр сындагандын ордуга жардам беришибиз керек. Биз кантип жардам беребиз? Президенттик шайлоо өткүчө тилибизди тыйып, ыйлаган ыйыбызды тыйып, Кудайдан жалбарып, өзүбүз дагы кошо жалынып жалбарып туруп жардам бергенде ошондо өлкөбүз өнүгөт. Улуу Корея элинин мисалы бизге өтө чоң сабак болбоду да. Алар аялдар сөйкөсүн салып берип өлкөсүн чыгарса, биз көчөгө чыгып айкайлап өзүбүздүн жүзүбүздү көрсөтүп атабыз. Чоң рахмат.